кел берет деп долбаста урдум. Тайыман асколы телли долбаста ургун. Кыргызыма дем күч берип долбаста ургун. Кызылдай кыргыз элим барсың, арыстансың, абалансың, таймамаган барсың. Акылпагың жерге түшпей дагы бийик болуп, аттаңды улаттың, таңкы аяламды жарсын. Асман жерде дүңгөрөтүп долбастын үнү, жүрөгүмдү титтеретет балбандардын сүрү. Чыккан кезде чоң майданга элим үчүн намыстеп, атамдашың чыкса эгер ал жигиттин күлү. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз болсо өз эфирибизди алдыга карай улантабыз. Бүгүн биздин студиябызга Токтогул Сатылганов атындагы Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамблинин солисти, музыкант жана ошондой эле урма аспаптардын чебери Тофик Байкасымов келип отур. Ой, кечиресиздер, Тофик Касымов агайыбыз келип отурат. Мына ошол урматтуу телегөрүүчүлөр, жогоруда сиздер дагы мына жакшынакай жаңы тартылган клибин бет ачарына күбө болдуңуздар. Дал ошол клиптин аткаруучусу, автору бүгүн биздин таңкы студиябызда конокто. Саламатсызбы агай? Котмантаң. Котмантаңыз менен кандай келип алдыңыз? Бүгүнкү иш күнүңүз кандай башталды агай? Аябай эле эрте башталды. Башталып эле даярданып ушу силердин студияңарга аттандым. Ал эми айтсаңыз, биз азыр эле клипти көрүп бүтүрдүк. Бул клипти канча убакытта тарттыңыз, качан тарттыңыз, идеясы кимге таандык? Негизи бул клипти көптөн бери идея болсо, көптөн бери коронавирус убагында бүт баарыбыз үйдө отуруп калбадыкпы? Ошол кезде эле ошол идея келгенде мага, анан пландап жүргөнсүз, пландашып, анан сүйлөшүп, анан аранжировкага болуп, жасагыча эле, сөзүн тапкыча эле 1-2 ай өтүп калды. Андан кийин музыкасын жазганда дагы 1-2 жума кетти. Андан кийин съемкага аттандык. Съемка негизи бир эле күн болду, бирок монтаж менен анан даярдаганда ал деле бир топ убакыт алды. Идеясы кимге таандык? Бул стилдик өзүнчө шаман, бизге негизи кыргыздар мурун шаманизм деп айтып келет эмеспи? Ошо окшош экен да, стиличи. Кимге таандык идеясы? Абдан жакшы суроо. Муну көбүнчө мага деле ошол суроону берет.
Бул шаманизм дегенде мен бул чыгарма негизи доул деп аталат. Доул деген кыргыздардын урма аспабы. Мисалы мен ошол даңаз алайын деп өзүм урма аспапчымын да. Ошон үчүн ошон өйдөрөк элдерге таанытып ошол урма аспапты мисалы алганда көп жерлерде дүйнө жүзүндө бул урма аспап биринчи орунда турат. Музыкалык аспабын ичинде мисалы алак Африка болобу, Индия болобу, японецтердин баягы чоң группаларда фольклордон баштап симфонический музыка чейин бүт барында эле негизи бүт өлкөдө урма аспаптар биринчи орунда. Анан биздин Кыргызстанда кандайдыр көп билинбейт. Мисалы коңшу эле өлкөлөрдү алсак, өзбектөрдө биринчи орунда турат. Алар деле чыгып атпайбы, урма аспабын любой жагында ойноп кетишет. Анан ошон үчүн ошол идея келди. Анан шаманизм деп атпайбызбы? Ушуну режиссер Ринат деген режиссер балабыз бар. Таланттуу, абдан таланттуу. Ошол режиссердун идеясы болду. Ал болсо ошол менин чыгармамдан алынгандай доул басып болсо илгеркитен бери бизде эле кыргыздарда Манас китебинде жазылып атпайбы? Урма аспабын ойноп сурна келди. Ошол биздин эле аспабыз илгерки шаманизм убагында эле ошондой эле болчу. Ошон үчүн шаманды коюп койгон. Ошону илгертен бери. Сиздин урма аспабыңыз бул Африканын, индустардын урма аспаптары бар го. Ошо окшош экен да. Бул ошондо урма аспап кыргыздарга да таандык болобу? Бул сиздин урма аспаптын түрү. Ооба, кыргыздарда мисалы ушул урма мен атайын алып келдим. Ушул урма аспаптар бул биз гана эмес, түрктөргө деле, араб өлкөлөргө эле тарап кеткен. Окшош экен да. Мисалы окшош болгон себеби кыргыздарда эле ошондой доул бар болчу, бирок кебетеси кичине башкача. Азыркылар заманбап убакта ошону ар кандай эмелер менен жасалып калат, кебетеси жасалып калат. Ошон үчүн кичине башкача көрүнөт. Негизги түзүлүшү бүт барында бирдей эле болот. Мисалы териден жасалган, анан илгери бизде Манаста китептер жазылат. Кичинекейден баштап килеген чоң төөлөргө илип алып жоого чыгып анан жакшылыктар кадимкидей жоокерлерге дем күч берүү максатында. Ошон үчүн ырда деле болуп атпайбы, дем күч берип, бул ыр болсо эмени чагылдырат? Элдерди бириктирүү, ынтымакка чакыруу, ошол доолбастын ошол чакырыгы менен. Ал эми өзүңүз бул урма аспаптар канча жылдан бери ойноп келатасыз? Ким сизге түрткү болду бул урма аспапты ойноого? Мен мектептен баштап эле ойноп баштадым. Мисалы музыканы баштаганда мен башка инструменттен баштагам. Кийин кандайдыр ошол урма аспап мени өзүнө тартып кетти көбүрөөк. Ал эми биз ошо клипке кайрылсак, бул клипте сиз башында айтып калдыңыз, өзүм ырдадым, өзүм горловой деп коет го. Ушу горловой өзүмдү ырдадым депчи. Бул ырлардын сөзү да сизге өзүңүзгө таандыкпы? Ооба, өзүм доолбас жөнүндө ырдатпайм, ошон үчүн ал доолбасчы эле берет дегенче ошон үчүн сөзүн өзүм жазгам доолбас жөнүндө. Анан баягы бирок жазганда койду малды сойсун эле касапчы сойсун деп атат. Анан бирок ал сөздү Токтобектен бир улуус манасчы бар, анан манасчы акын баласы ошого көрсөтүп болобу мындай сөздөрдү десе, ал болсо корректировать этип берди. Негизи идея бүт барып туура деди. Кээ бир сөздөрдү эметип койгон. Айтып өтсөңүз, мына ошол сизди негизи урма аспаптардын чебери катары билебиз, бирок баягы кыргызда айтып коет эмеспи, сыныктан башкасынын баары жугушту депчи. Мындан ары сизди алдыңкы келечекте буюрса аткаруучу катары дагы көрүп билебизби ошондо? Эми чыгармачылыкта чеги жок болот да. Ошон үчүн ар кандай болушу мүмкүн. Мен деле бул клипти деле алганда ойлогон жокмун, азыркы заманбап стиль менен рэп деп коебу. Ошонун себеби алганым деле жөн эле алган жокмун. Мисалы ушул эле рэп ал акындардын стили. Мындай алганда даже заманбап акындар деле бир муңга салып ырдайт го. Бул деле рэп бүт барбы? Бул негизги түпкү тамыры башка жактан, илгеркиден алынган. Ошон үчүн азыркы стилди караганда бүт бар өтөт. Рэпти ырдаптырсың. Бул рэп эмес, бул акындардын стили.
Анда эмесе жалпы телекөрүүчүлөрүбүз деле күтүп калса керек, Албетте. Ооба. Дал ошол Урма Аспаптын Доолбастын үнүн жандуу үн менен уксак кандай дейсиз? Аткарып берсеңиз. Жакшы болот. Дагы бир чыгармам бар, эмеден Гүлүктүн көлөкөсү деген. Келиңиздер. Биздин режиссерубуз дайым болсо, анда эмесе музыканы берсе, бирге ойнойлу. Музыканын коштоосу менен. Азаматсыз ага. Айтсаңыз, бул чындап эле чыгыш музыкасына окшошуп кетет экен, Ооба, же адаштымбы мен? Агайдын жашоосу негизи эле чыгыш музыкасы. Ооба, агайдын жашоосу негизи эле абдан кызык болуп элестетилип кетти. Баягы кайда жүрбөсүн бардык нерседен үн жагымдуу музыка чыгара турчудай кыймыл аракеттер экен чындыгында. Ал эми бул музыканы өзүңүз жаздыңызбы, өзү кандай? Ооба, биз көбүнчө чет элге көп чыгабыз да. Анан биринчи жолу ошол араб өлкөлөрдө болгондо ошол музыкасы жагып калып, кандайдыр ошону чыгарайын деп. Бул музыканы укканда Жасмин мультфильми эсиңизде? Восточный чыгыш
кыздар болсо чыгыш кийимин кийип алып чыгыш музыкасын чыгыш бийин билеп жаткандар элестетип кеттим да чөл тала төөлөр элестетүүгө мүмкүн болуп экен көз алдыма учуп кетти ошол күлүк менен талада учуп келатабыз да ошон үчүн ал эми негизи Кыргызстанда ушул добулбас аспабында ойнойт элем мага үйрөтүңүз деген балдар барбы шакирттериңиз барбы сиздин бар мисалы алсак кыздар деле абдан көп кээде жазышат агай сабак бересизби дегендей кээде ошол жумушка байланыштуу кээде убакыт болбой калат бош убак болуп калганда өзүм учениктерим бар ошолор менен шакирттерим бар ошолор менен саак өтүп коебуз кээде убактыңыз болгондо айтсаңыз ушул биз уга элек дагы кандай чыгармаларыңыз бар алдыдагы келечек пландарыңыз кандай болуп атат кандай чыгармалардын үстүнөн иштеп жатасыз негизи эле чыгармачыл адамдан биз жан дүйнөбүз негизи суусап турат эмеспи жаңы чыгармалар кыргыз эстрадасына мүмкүн ушуну жаңылык киргизебиз ушу негизи жаңы келип дагы келип жатат бул негизи пландарыңыз жөнүндө айтсаңыз негизи планда жасай турган иштер абдан көп жасалбаган иштер абдан көп ошол ишке ашса деп ойлойм ал эми сизге кыргыз эстрадасынын ырчыларынан ушундай бир чыгыш түрүндө ырдайт элек дуэт жаздырып байлык деген сунуштар түшөбү же сиз ушундай абдан көп жана башкалар менен деле чыгам көбүнчө бизди сессионный музыканттар деп коет кээде чоң концерттерде живой музыкага ойноп бергенде ошолорго биз барып студиясына барып жаздырабыз жазып алышат музыкасын деле музыка коштоп ойноп беребиз жана концерттерде мероприятиелер көбүнчө айтсаңыз агай ушул чыгармачылыктан сырткары убактыңызды кандай өткөзөсүз эмне менен алек болосуз агай негизи ошол иш жүзүндө алсак деле кандайдыр эс алган күндөрү болсо деле жалаң эле ошо музыканын үстүнө эле чыгармачылыктын үстүнө эле жүрө берем мен көбүнчө ойлоп көрсөм көп жылдан бери эмгектенип келе жатасыз аракеттенип ошондон бери ойлонуп көрсөм бир да жолу отпуск албаптырмын өмүр бою эле ошол отпуск болсо деле отпуск убагында музыка менен алектенип жалаң эле ошол музыка менен музыканын үстүндө жүрөбүз ал эми айтсаңыз негизи бул добулбаста териден жасалат кожадан жасалат дедиңиз да бул кожадан жасалган менен мындан жасалган экөөнүн үйүнүндө айырмасы болобу айырмасы абдан чоң болот мисалы териден жасалганда муну эме деп коет да живой деп коет тирүү анан ойногондо эле мындай жылуу звуктар чыгат да көбүнчө азыркы заманбап болсо буларды пластик деп коет пластик болгондо пластик үйүндөрү башкараак болот эмне үчүн пластик менен кээде суук болот кээде ным болот ным болгондо тери болсо үйүнү жакшы чыкпай калат да отуруп калат ошон үчүн үйүнү чыкпай ошон үчүн пластик менен азыркы заманбап инструменттин бүт баары пластик менен ошол көбүнчө бирок териден жасалгандар жана манасчылар манас айтып атканда жанында жан жөөкөрлөр тери болгондо жакшы болот бирок ошол аба ырайы ошо ным болгондо ошон үчүн кичине үйүндөрү бүгүнкү күндүн замандын талабына ылайык чыгып аткандар дал ушул да болбастар чындыгында агай айтып өтсөңүз ушул карантинди башыбыздан өткөзүп отурабыз ошол учурда чыгармачылык менен кандай алектендиңиз аксап калган жокпу чыгармачылык жок карантин убагында бирок үйдө олтуруп деле ашканага кирсе деле идиш аяктан үн чыгара берсе керек чындыгында үйдө деле ошондой ары бери басып эми музыка келе берет да ойго келе берген да анан болсо үйдө отуруп алып эле койгула беребиз идиш аяк болгондо дене менен ойноп кете беребиз ошо көнүп калганбыз ал эми бул айтсаңыз бул сиздин клибиңизге кайрадан кайрылсак бул клипти сиз бир күндө тартып бүтүрдүк дейсиз да мындан сырткары башка клиптериңиз тууралуу айтып кетсеңиз башкалар деле көп клиптер бар путник деген клибибиз бар размышление деген көп эле клиптер бар ошол клиптериңизге канча убакытта тартылып бүттү негизи тарткан кандай десем мен негизи жолдум да
негизи ооба клип баягы тез аранын ичинде анан узак убакытка негизи ошо созулган. жолдун ошо клипти тартканда эле кандайдыр тоскоолдук кыйынчылыктар болбойт. Кыйынчылыктар болбойт. Болсо деле кандайдыр бат эле шарылып өтүп кетет да. Мисалы эң акыркы клипти тартканда ноябрдын 18-inde биякта борон болгон. Жакын арада эле тартылган турбайбы? Жакын арада анан тартканда эле борон болуп, биз эмне кыларды, эмне кылабыз деп борон болгондо эми анан ошол режиссерибиз айтып калды. Тофик байке, анда көлгө чыгалык. Ошол күнүбүз өлбөсүн, көлгө чыгып көлдө болсо, баягы Тоң районунда кар жабайт де. Азыр болсо клипти байкасаңар керексиңер. Жай мезгилде болуп эчтеке билинбейт. Ошол биякта кыш борон болуп атканда биз болсо ошакта. Мен бул клипти көргөн ойлоп турмун, бул күз убагында, сентябрь, октябрь убагында тартылган экен. Ошо борон болуп атканда ошондо тартылган. Жакшы. Агай, эми жалпы телекөрүүчүлөрүбүз менен биргеликте сизден дагы бир чакан жагымдуу чыгарманы уксак кандай дейсиз? Болобу агай? Жакшы, жакшы болот. Сиздин аткарыңызда келиңиз анда бизе. Кыска импровизация. Ай, баракелде. Рахмат агай, терең ыраазычылык билдирели. Буюрса, дагы да болсо ошо чыгармачылыктын шаар жолунда эмгектенип, дал ушундай кыргызга доолбасты бекем кагып, дем күч берип, бар болуңуз, аман болуңуз. Сиз менен дагы да маектешкибиз келип атат, бирок убакыт деген учкан кош экен. Ошол маек соңунда сизге эркин микрофон суналы келиңиз. Эми бүтүн Кыргызстанга жакшылык каалайм. Батыраак ушул коронавирустан чыгып кетип, батыраак биздин Кыргызстан бутуна туруп,